Бул маселе боюнча коомчулук жакшы билет. Биздин даже парламентте ушундай депутаттарыбыз маселе көтөрүп, эмне үчүн силер жанагы ишкерлерди тосуп атасыңар? Баткендеги Лейлектеги ишкерлерди ГСМ алып кеткен ишкерлер тосуп атасыңар деп трибунадан айтып чыккан, билесиңер, Адахан Кемсенбаевич. Ошол контрабандисттер, ошол Адахан Кемсенбаевич коргогон адамдардын баары да контрабандист болушкан. Азыр ошолордун баарын жоопко тарттык, мына контрабандисттер жоголду. Депутат айтты деп туруп ошолорду колдой турган болсок, дагы деле контрабанда боло бермек. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда ГСМ боюнча контрабанда 100% токтотулду. 100% токтотулду. Бул ушу бажы кызматынын, укук коргоо органдарынын, коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин күнү-түнү иштегенинин натыйжасы. Мындан ары да ушундай болот. Чек ара расмий түрдө ачылгыча эч кандай контрабанда болбойт, жана эч кандай депутаттар жана башкалар контрабанданы коргогонду токтотуш керек.